إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Allah Taala barımızın жүрегімізге bekem имандуулықты орнатсын, иманы күшті пенделердің қатарына қошқан болсын. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Luqman Hakim bir kezde özünün balasına osiyat nasihat kılıp, balasına jamandық emne ekenin, jamandықтың başatı, en başçısı, en tuğ çokusu emne ekenin, jana oşol jamandықтың akıbeti kanday jaman bolorun, oşol jamandığa kanday azaptar bolorun, bayandap jana balasına жақшылықты үйретіп, жақшылық emne ekenin үйретіп, жақшылықтың фазилетін айтып, баласын жақшылыққа бағыттап, баласына қополдық менен емес, жұмшақтық менен «Я бунайя ла тушрик билла, инна ширка ла зулмун азим» деген екен. О балақайым, Аллахқа шерік қошпоғын, о балақайым, о балам, ибадат қылған кезіңде, ибадат қылғаныңда Аллахқа ешбір нәрсені шерік қошпоғын, шындығында ширк чоң зұлым деп айтқан екен. Албетте, күнөлөрдүн эң чоңу жана күнөлөрдүн эң бир туу чокусу десек да болот, жамандыктын эң башчысы бул ширк болуп саналат. Анткени инсан Аллах акылуу болгон нерсени Аллахтан башка бир нерселерге арноосу, ушул рүкүгө, саждага жана башка ибадаттарга коркуу, үмүт, сүйүү, мына ушулардын баарысына Аллах гана татыктуу болуусуна карабастан, мына ошол ибадаттардын бир түрүн Аллах Тааладан башка бир нерселерге арноосу бул ширк болуп саналат. Мына ошондуктан Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала «Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулмин улаика лахумул амну ва хум мухтадун». Аллахка иман келтирген жана имандарын зулум менен аралаштырбаган адамдар тынчтыкта жана туура жолдо деген. Сахабалар «О Аллахтын элчиси, өзүнө зулум кылбаган ким бар?» деп сурашканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул силер ойлогон зулум эмес, бул ширк зулуму, ошол пендени Раббисине кылган зулуму, ошол ибадатта пенде Аллахка шерик кошо турган болсо, ширк келтире турган болсо, Раббисине зулум кылган болот, ошол зулум ширк зулуму деп пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына түшүндүргөн экен. Мына Луқман Хакимди караңыз, баласына эң биринчи эмнени үйрөтүп жатат? Биринчи Аллахтын таухидини, Аллахтын бирлигини үйрөтүп жатат. Жана ошол таухидке каршы келе турган экинчи ошол ширктен кайтарып жатат. Мына ошондуктан эң негизги нерсе балага эң биринчи тарбиянын эң башаты, эң биринчиси балага Аллахты таанытуу керек экен. Аллахтын бирлигини таанытуу керек экен. Мына Луқман Хаким намазды үйрөтүүдөн алдын, орозону үйрөтүүдөн алдын эң биринчи Аллахты таанытып атат. Эмне үчүн? Анткени инсан Аллахты таанып билип ибадат кыла турган болсо, эртеңги күнү мына ушул ибадаттардын жакшылыгын көрөт, акыбетини көрөт. Мына ошондуктан эң негизги нерсе, биринчи үйрөтүлө турган нерсе балага бул Аллахтын таухиди болот экен. Мына ошондо пендеге, мына ошол баласынын келечектеги ибадаттарына мына ошол таухид себеп намазы пайдалуу болот, орозосу пайдалуу болот, жана жакшы иштери пайдалуу болот. Эгер мындай кылбаса, эгер ширкти түшүнбөй, мына ушундай ибадат кыла турган болсо, бардык ибадаттары күл менен жексен болот, мындайча айтканда, күл болот, мындайча айтканда эч бир пайдасыз болуп калат. Мына ошондуктан Луқман Хаким эң биринчи баласыны ибадатта шерик кошпогон деди. Эми Аллахтын жаратуучу, ырыскы берүүчү, өлтүрүүчү, жоктон бар кылуучу экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Эми Аллах Таала бизди жараткан болсо, ырыскы берген болсо, ысык сууктан сактаган болсо, бизди жоктон бар кылган болсо, эми келип инсан баласы рүкү, сажда, дуа,
коркуу, үмүт сүйүү ибадаттардын бир түрүн Аллахтан башка бир нерселерге арноосу бул эң чоң адилетсиздик болуп саналат. Лукман Хаким баласына эмне үчүн таухидти үйрөтүп, жана ширктин жамандыгын үйрөтүп жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларынан Хузайфа ибн Яман радияллаху анху дайыма Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан жамандык тууралуу сурайт экен. Башка сахабалар жакшылык тууралуу сураса. Эмне үчүн сиз дайыма эле жамандык тууралуу сурай бересиз дегенде, махафатан ан юдрикани, мына ушул жамандыкка түшүп калбайын деп ошондуктан сураймын деген экен. Бир инсан жамандыкты үйрөнөмүн, окуп үйрөнөмүн, мына ушул жамандык кылуу үчүн эмес, жамандыктан сактануу үчүн деген экен. Мына ошондуктан таухид эмне, ширк эмне экендигин пенде билбесе, ошол нерсенин арамдыгын, ширктин арамдыгын билбесе, чоң күнөө экендигин билбесе, күндөрдөн бир күн келип инсан ошол нерсеге түшүп калуусу мүмкүн. Мына ошондуктан эң биринчи мына ушул Аллахтын таухидини жана ага каршы келе турган ширкти окуп үйрөнүүбүз керек экен. Аллаху алам ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.